ар бирөөбүз каалайбыз Кудай Тааланын коргоонунда болууну каалайбыз, Кудай Тааланын мээриминде болууну каалайбыз. Бул хадисти эгер жакшы түшүнсөк, биз дайыма Кудай Тааланын мээриминде болобуз туугандар. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Валлаху фи аунил абди ма канал абду фи ауни ахихи. Bir kişi deyt, bir kişi bir tuğanга жардамын токтотконго чейин Кудай Таала анын жардамында болот дейт. Качан жардамын токтоткон болсо Кудай Таала анда өзүнүн жардамын сууруп алат деп атат. Караңыздар. Шарт кошотат Кудай Таала. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, bir misal vereyim inşallah. Hazreti Ali'den bir misal vereyim. Oşo менен inşallah бүтүрөлү. Hazreti Ali мындай деп айтат, караңыздар. Мени өтө кубанткан эки нимат бар дейт Hazreti Ali. Мени өтө кубанткан эки нимат бар. Өтө сүйөм бул эки ниматты дейт. Бул экөөнүн кайсысына сүйүнөрүмдү билбей жатам дейт. Биринчиси, бирөөнүн муктаждыгын чечип берүүм үчүн мага кайрылуусу жана чын көңүлдөн менден жардам суроосу деп атат. Риваяттар айтат, Hazreti Ali бай болгон эмес туугандар. Hazreti Абубакыр бай болгон, Hazreti Омар бай болгон, Hazreti Осман бай болгон, бирок Hazreti Ali бай болгон эмес. Кээ бир учурлар өзү муктаж болгон абалар көп болгон Hazreti Ali'де. Ош Hazreti Ali эмне деп атат? Биринчиси, бирөөнүн мага келип туруп муктаждыгын чечип берүүм үчүн суранганы деп атат. Экинчиси, Алла Тааланын мен аркылуу ал кишинин муктаждыгына жардам берүүсү жана акыбалын жеңилдетүүсү. Bir Müslümandын кыйынчылыгына жардам берүүм менин үчүн алтын жана күмүштөн да баалуу деп атат Hazreti Ali. Bir Müslümandын кыйынчылыгына жардам берүүм мен үчүн алтындан да күмүштөн да баалуу деп атат. Бул айткан киши бай киши эмес туугандар. Бул айткан киши кээ бир учурларда үйүндө жей турган бир нерсе таба албаган бир киши айтып жатат туугандар.